Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, биздин каналдын көрүүчүлөрү, барыңыздарга салам айталы. Аты жөнүм Аскат Алдашев. Бүгүн мен сиздерге дал ушул миң сырдуу, миң кырдуу элдик медицина, кыргыздын табыпчылык илими жөнүндө каналыбыз кандай башталганы, бул чөйрөгө кандайча келип калганыбыз жөнүндө бир аз кыскача айтып берейин деп чечтим. Менимче сиздерге дагы кызык болуш керек. Анда эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Сөз башынан болсун. Мына ушул чыгармачылык чөйрөдө, анын ичинде медиа тармагында жүргөнүмө бир 10 жылдан ашык убакыт болуп калган экен да. Ушул убакыт аралыгында мен дагы ушул чөйрөнүн өкүлү катары, ушул чөйрөдө жүргөн адам катары кандай багытта, кандай темада, кандай форматта программа алып чыксак элге пайдалуу болот, элге баалуу болот, түбөлүгү түз болот деп абдан көп издендик да командабыз менен. Бардык саясатындагы, чыгармачылык шоу чөйрөсүндагы бардык жагын карап көрдүк. Эмнегедир ал темалар көңүлүбүзгө төп келген жок да. Анан бирде келгиле медицина багытында бир иш жасап көрөбүз деп командабыз менен сүйлөштүк, ой толгоолорду жүргүздүк. Анан алгач биз медицинада, расмий медицинадагы мындай кыргыз тилиндеги керек болсо орнундагы дары дармектердин да аталыштары жокко. Дары ичебиз, бирок аталышын түшүнбөй эле баш оорунун дарысы экен деп иче беребиз го, ошол сыяктуу. Анан биз алгач ошол терминдерди нукура кыргызча кылып, элге жеткизсек дагы пайдалуу болобу, элге керектүү болобу деп ойлодук да. Анан ошол медицина жаатында ойлонуп жүргөн кездерде элдик медицина багыты келип калды бизге. Ой катары, идея катары. Анан ойлоп көрсөк, элдик медицина бул кыргыздын кылымдан бери келаткан, ата-бабалардан бери келаткан баалуу наркыбыз экен. Өзүбүз кылымдардан бери колдонуп келаткан дарылоо ыкмалары бар экен. Атадан балага өтүп келген мурас экен да. Анан эмнеге биз өзүбүз кыргыз болуп туруп, эмне үчүн ушул багытты даңазалап алып чыгышка болбосун деп командабыз менен бел байладык дагы мына ушул элдик медицина жаатында, анын ичинде табыпчылык илимине басым жасап, багытыбызды ушул жака коюп, программаны баштаар алды. Ал кезде каналыбыздын аты деле белгисиз да, эмне деп аталышы деле белгисиз, кимди тартабыз, кимден баштайбыз деген деле бардыгы орундар кыскасы бош да. Анан ошентип изденип жүргөн кездерде жалаң тарыхый романдарды, тарыхый чыгармаларды жазган кыргыздын мыкты калемгер, маданияттын мыктысы, эмгек сиңирген ишмер Айдарбек Сарманбетов агабыздын калемине таандык «Таасири күчтүү табып» деген китеби колума тийип калды. Бул китеп мынакей биринчиси, экинчиси, анан үчүнчүсү менен чыккан экен. Мен үчөөнү тең окудум. Бул жактагы башкы каарман Кубанычбек Табып жөнүндө, Кубанычбек Матай уулу жөнүндө бардык маалыматтарды окудум. Бул китептерде ушу Кубанычбек Табып 30 жылдан бери кандай оорулардан, кандай илдеттерден элдерди Курандын, батанын, дубанын күчү менен айыктырып келаткандыгы жөнүндө бардык тарыхын окуп чыктым да. Ал жактагы адамдардын кандай оорудан ким качан айыккандыгы, алардын ыраазычылык каттары жөнүндө окудум. Анан эмнегедир мына ушул китептин каарманы Кубанычбек Табып баягы биз издеп жүргөн адамдай сезилди да, бир мондай адамда алгач ишеним болот го, ошондой ишенимди алып келди да. Анан Кубанычбек Табып жөнүндө интернеттен маалыматтарды издей баштадым. Интернеттен карасам, дээрлик Кубанычбек Табыптын табыпчылыгы жөнүндө, ал айыктырган оорулар, андан айыккан адамдар жөнүндө дээрлик маалымат жок экен да. Бир гана мына ушул Айдарбек Сарманбетов агабыз журналист кезинде, мындан көп жыл мурун, жаңылбасам Кыргыз туусу деген гезит окшойт, ошол жакта өзгөчө инсан деген тема менен макала чыгыптыр. Ал макалада дагы Кубанычбек Табыптын өзгөчөлүгү, медицинадан, анча-мынча медициналык каражаттардан айыкпаган ооруларды Курандын, дубанын, батанын күчү менен айыктыргандыгы жөнүндө макала экен да. Ошондон улам Кубанычбек Табыптын ишмердүүлүгү жөнүндө, табыпчылыгы жөнүндө менде кызыгуу артып, анан жанагы Айдарбек агабыз жазып атпайбы, өзгөчө инсан деп. Мына ушул өзгөчөлүгү эмнеде болду экен деген суроо менен анан кызыгуу башталып,
командабыз менен чечишип, биз жасай турган ишти ушул киши менен баштасак туура болчудай деген ишеним келди бизге, чечим келди. Кубанычбек Тауупты алгач канал эмес, бул каналда жок болчу, айттым го, каналдын аталышы да жок болчу. Мен алгач интервьюга чакырдым. Биринчи интервьюбуз YouTube каналда бар, ушул жерде карасаңыздар 2,5 сааттан да ашып кеткенде, 3 саатка жакындап калган. Ошончо убакыт интервью алып, табыпчылык илим жөнүндө, кыргыздын табыпчылыгы жөнүндө, касиет жөнүндө, анан ал киши өзү 30 жылдык тажрыйбасында кандай илдеттерди, кимдерди айыктыра алгандыгы жөнүндө маек курдук да. Баарын толук кандуу ачып бергендей болдук, бирок баары бир ошондо дагы ар жакта бир толтура сыр, толтура бир илимдин ачылбаган көшөгөлөрү калгандай таасир болду да. Биринчи интервью чыккандан кийин Кубанычбек Тауып менен сүйлөшүп, бул жаатта, бул ата бабаларыбыздан бери келаткан нарк, миңден бир киши кармай турган чоң илим экен. Аны мына өзүңүздүн сөзүңүздө далилденип айтылып атат, Кубанычбек агай, мына ушул багытта, темада элге бир туура жол болсун. Себеби дегенде элдин оорусунан улам пайдаланып, колунан келгени деле, келбегени деле баягы акча табыштын амалы кылып, элди адаштырып жүргөндөр көп болуп атат деп, жүйөлүү себептерди айтып отуруп, акыры Кубанычбек агабызды мына ушул каналдын түптөлүшүнө, каналдын ачылышына макул кылганбыз да. Анан аталышына келген кезде көп деле мурда эмне жөнүндө ат коерубузду билчүмеспиз да. Анан кийин бул китептерди окугандан кийин каналдын аты өзүнөн өзү чыгып калды. Таасири күчтүү Тауып деп. Анан Кубанычбек агабыздын табыпчылык илими жөнүндө деги эле кыргыздын бул наркы го, ата бабаларыбыздан бери келаткан улуу баалуу дегендей. Анан мына ушул багытта элге бир соопчулук үчүн туура жолду көрсөтүп, туура багыт берип, эң башкысы туура маалымат жеткирели деген ниет менен ушул иш башталып калган болчу. Ошентип ишмердүүлүгүбүз башталды, интервьюлар байма-бай тартылды, маектер өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Анан ушул убакыт аралыгында мен ушул чөйрөгө аралашып жүрүп, эмнени байкай алдым. Кубанычбек Тауыптын табыпчылыгындагы кандай өзгөчөлүктөрдү байкай алдым. Ошол тууралуу дагы айтып берейин. Буга сиздер дагы күбөсүздөр. Мына ушул YouTube каналга чыгып аткан материалдар аркылуу. Биринчиден бул мына ушул китептерде жазылган ыраазычылык каттар. Ардактуу көрүүчүлөр, ыраазычылык катты Кубанычбек Тауыптын да өзүнүн жакшы сөзү бар. Жөн эле киши жазып бербейт деп. Демек бир оорудан айыккан адам ишенимдүү түрдө чындап ыраазычылыгын айтып анан жазат экен да. Мына ушул ачык даана фактылар. Оорудубу, айыктыбы, ошонун далили. Ошол өзгөчөлүк болду. Анан Кубанычбек Тауып дарылоого адамдарды кабыл алган кезде башка медициналык каражаттарды, башка дары-дармектерди, мейли ал бул жакта өндүрүлгөн болсун, мейли ал чет жактан келсин, укмуш деген дары-дармектердин баардыгын токтотот экен дагы, өзү жасаган дары-дармектер менен. Бул сууга Курандан шыпа берүүчү аяттар менен, чайга дем салып дарылайт экен да. Бул экинчи өзгөчөлүгү. Дагы бир мен биле алган, көрө алганы бул тамыр кармап бардык диагноздорду коюу. Мисалы, ооруканага барып, кайсы бир жерибиз ооруганда барып текшерилсек, алгач терапевтке барабыз, анализ тапшырабыз, башыбыз ооруса невропатологко барабыз, ички органдарыбызды көргөзө турган болсок, УЗИге түшөбүз дегендей. Айтор толтура кабинеттерди, толтура адистерди кыдырабыз го. А бул жерде Кубанычбек Тауып өзүнүн Кудай берген табыпчылык касиети менен, жанагы Айдарбек агабыз айтып аткан өзгөчөлүгү менен адамдын тамырын кармап, диагнозду так туура коюп, анан кандай дарылоо керек экен, ыкмасын дагы, методикасын дагы так аныктап, анан ыйык Курандан керектүү шифаларды окуп дарылайт экен да. Бул албетте өзгөчөлүк. Бул менен сиздер дагы макул болушуңуздар керек. Себеби дегенде бул мындай уникалдуулукту ар бир эле адамдан, ар бир эле дарыгерден кезиктире бербейсиздер да. Дагы бир байкаганым, мына ушул келген адамдарды өзү башта кандай кабыл алса, аягына чейин өзү көзөмөлдөп, толук айыкканга чейин, калыс айыкканга чейин көзөмөлдөп, анан айыккандан соң ак батасын берип узатат экен да.
Мен бұл нерсенин бардығын китептен окуганым болду. Мына ушул бирге иш алып барган убакытта мен өз көзүм менен көргөн учурлар болду. Ооруларынан айыгып, адамдар бата алып кетип атканынчы. Дагы бир баса белгилеп өзгөчө айта кетчү нерсе, Кубанычбек Тауып жанагындай оор онкологиялык оорулар болот го. Ошолорду алгач медициналык аппаратка түшүп кел. Барып расмий диагнозуңду койдуруп кел деп жөнөтөткен. Анан ал диагноздарды алып, өзү дарылап, өзүнүн ыкмасы менен. Анан дарылап бүткөндөн кийин кайра текшерүүгө жөнөтүп, жанагы баштагы оору бар деген диагнозду кайра оору жок деген диагноз келгенден кийин гана мына далил катары көрсөтүп, ооруган адамга дагы, ошол жакта жүргөн адамдарга дагы, аны коштоп жүргөн адамдарга дагы көрсөтүп, анан дарылайт экен да. Менимче бул жанагы Айдарбек агабыз айтып аткан өзгөчөлүктүн дагы бир тепкичи, дагы бир сыры, көшөгөсү ушул жерде жатат десек туура болот окшойт да. Мына ушундай табыпчылык илиминин дагы көп сырлары жөнүндө маек курдук, ага өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бул табыпчылык жөнүндө гана өзгөчөлүгү болду. Анан Кубанычбек Тауыптын ар бир сөзүндө байкасаңыздар, эч убакта мен дебейт экен. Бул мусулманчылыкта абдан сонун сапат, себеби чыныгы билген адам, баягы мусулманчылыкта эмне деп коет? Чыныгы шейх өзүн шейхмин дебейт дейт да. Ошо сыңары чыныгы табып катары, табып илиминин адиси катары Кубанычбек Тауып эч убакта мен дебейт экен да. Дайыма Кудай, дайыма ыйык Курандын керемети деген сөздөрү менен адамга ишеним тартуулайт экен. Ошол акыйкат туура жолду көрсөтөт экен да. Кубанычбек Тауыпка дарыланууга келген адамдар бир гана ооруп келген оорусунан гана арылбастан, мисалы үчүн башы ооруп келсе, баш оорусунан эле айыгып кетпейт экен да. Организминде кандай илдеттер боло турган болсо, жашоо турмушта кандай бир кулк мүнөздөрүндө болобу, динге болгон көз карашында болобу, бир кыйынчылыктар, тоскоолдуктар боло турган болсо, ошонун баардыгы бир нукка салынып, бир туура жолго салынып кетет экен да. Бул да болсо уникалдуулук, бул да болсо өзгөчөлүк. Эми бир аз убакыт болуп калды каналыбыздын иштеп атканына. Өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, бир топ катталуучулар чогулуп калды. Анан ушул учурдан пайдаланып мен сиздерге ыраазычылык рахматымды айткым келет. Себеби дегенде сиздердей болгон аудитория, сиздердей болгон эл бар үчүн ушул керектүү маалыматтар, элдик медицина, табыпчылык илими жөнүндө туура маалыматтар көпчүлүккө жетип атат. Ар бириңиздердин комментарий жазганыңыздар, ар бириңиздердин лайк басканыңыздар биз үчүн чоң бир алга дем берип атат да. Дагы да болсо бул илимдин ачыла турган сырлары көп. Буюрса Кубанычбек Тауыпка ийгилик каалап, мына ушул чөйрөнүн дагы бир сырларын сиздерге ачып жеткизебиз деп ниет кылабыз. Менимче алдыда боло турган бир пландарды кошумчалап бир айтып койсом туура болуш керек. Мисалы, буга чейин келген интервью берген адамдардан угуп атасыздар, сыйкырдуба деп. Биз буюрса Кубанычбек Тауыптын убактысына карап, мына ушул дегеле кыргызда, дегеле мусулманчылыкта сыйкырдуба деген барбы, кимдер окуйт, кандай максатта окулат, терис дуба деген эмне, каргыш деген эмне, айтор мына ушул теманы дагы кенен ачып сиздерге жеткизели деген ниетте турабыз. Кудайым буйрса, ал күнгө дагы жетебиз. Эмне дейм? Мына ушул каналыбыз аты назаты жарашып, таасири күчтүү Тауып деп, Кубанычбек Тауыптын табыпчылык илими, негизи эле Курандын күчү, ислам дининин кереметтери жөнүндө дагы сиздер толгон токой маалыматтарды аласыздар деп ишенем. Ар убакта биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүнкү мына ушул маекти Кубанычбек Тауыптын китебиндеги Батакөй чалдын атабыздын Кубанычбек Тауыпка берген ак батасы менен жыйынтыктайын деп атам. Себеби дегенде түшүнгөн кишиге Кыргызда ар бир эле карыган жаш курагы жеткен адамды Батакөй дей бербейт. Эгер ал Батакөй деген наамга ээ болгон болсо, ал адам дагы жөн эле бата сураган кишиге эле бата бере бербейт. Бата дагы бериле турчу адамга берилет, анан батаны дагы ала турчу адамдан алат экен да. Мына ошол Кыргыздын Батакөй чал деген атка конгон
атабыз кыргыз эл жазуучусу Айтылуу Калканбай Ашымбаев агабыз атабыз 2009 жылы Кубанычбек Табыпка кокустан эле жолугуп бир батасын берген экен да. Мен сага бата бергим келип атат уулум деп. Мына ошол батасын окуп, ушул маекте жыйынтыктайлы. Анан Кубанычбек Табыптын өзгөчөлүгү, табыпчылык илиминдеги артыкчылыктары жөнүндө сиз дагы көргөн билген адам катары комментарийге өз ой пикириңизди калтырсаңыз болот. Анда эмесе, Батакөй чалдын Кубанычбек Табыпка берген ак батасы. Ардагым Кубанычбек, жүзүңдөгү нур өчпөсүн тек, алтын башыңызга бакыт консун бек, коломтоңдун оту алоолоп, уул кыздарың улутка болсун чеп. Караңыздар, сардактуу көрүүчүлөр, болгону 4 саптан турган бата, бирок мааниси, философиясы канчалык терең, канчалык баалуу жана канчалык маанилүү. Мына ушундай. Бул да болсо кыргыздын касиети, кыргыздын улуулугу. Мына ушундай улуу элдин уулу болуп, Кубанычбек агабыз дагы ата бабалардан бери келаткан табыпчылык илимди аркылап, сиздердей болгон кыргыз элине өз кызматын кылып келе жатат. Не дейбиз? Табыпчылык ары татаал, ары жооптуу ишинде агабызга ийгиликтерди каалайлы. Баса, мына ушул каналдын көрүүчүсү катары, Кубанычбек Табыптан дарыланган адам катары балким качандыр бир кезде же ушул тапта сиз дагы комментарийге өз ой пикириңизди калтырып койсоңуз болот.